Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allah Taalam жардамы менен кабырдагы 3 суроо мусулман адамдын жашоосундагы бул дүйнөдө да акыретте дагы бактысы болгон негиздер. Бул Аллах Тааламды таанып билүү, билими жана ислам динди далил менен кармануусу, үйрөнүүсү жана Аллах Таалам жиберген пайгамбар алейхиссалату вассаламды ээрчип, эргешип, ошону көргөз берген жол менен Аллах Тааламга сыйынып ибадат кылыш. Мына бүгүн ушу биринчи негизде жүрөбүз. Акыркы бөлүктөрүнө жакындап калдык. Бул жүрөк амалдарынан. Биз айттык, ибадат деген бул Аллах Тааламга жалгыз өзүнө ибадат жакындоо. Мына ошол нерседе Аллах Тааламды жалгыздоо. Аллах Тааламга ибадат кылууда, жалгыздоодо, жакындоодо эч кимди теңдеш кылбайбыз, шерик кылбайбыз, ортомчо кылбайбыз, кошпойбуз. Мына ушул өзү ширк. Бүт жүрөктөгү улуктоолор, Аллах Тааламга болгон ибадаттар, жакындоолор жалгыз Аллах Тааламдын өзүнө арналыш керек. Мейли сөздө болсун, амалда болсун, жүрөктө болсун. Мына ошол жүрөк амалдарынан биз келип кече истиана, анан истиада, истигата. Истиананы айттык. Истиана деген Аллах Тааламдан жардам суроо. Ал эми истиада деген Аллах Тааламдан коргоо тилөө. Саламаттыкты, бир балайдан оолак болууну Аллах Тааламдан сурануу. Ал эми бүгүн көтө турганыбыз истигата дегени адамдын башына балие түшүп калганда, бир кыйынчылыкка душар болуп калганда, мейли сууга чөгүп аткан кез, же катуу ооруга чалдыгып, же чуңкурга түшүп кетти. Кыскасы башына бир балие келип калганда, жалынып, жалбарып сурай турган нерсени мириткен истигата дейт. Мунун тигилерден айырмасы эмнеде болду? Бирөөндө жардам сураса истианада, ал эми истиадада коргоо, бир жамандыктан арылууну сураса, бул нерсе жамандыкка түшүп калган кезде, кыйынчылыкка душар болуп калган кезде суроону истигата дейт. Мына ушул кездеги жалынып жалбарууну айрым адамдар, Аллах сактасын, Аллах Тааламга жалынып жалбарып кайрылуунун ордуна ошондой паника болуп, бир кыйын абалда турганда, бир ойлянын атын атап, арбактын атын атап, же өзүнүн шейхинин атын атап, же болбосо жиндин атын атап, же шайтан, же ата бабалардын атын атап, же ар кандай бир сактасын ошо ааламда сыр башкаруучу бир ыйык деген жерлердин атын атап, бир оорудан, бир алиеден арылыш үчүн оозун алып жардам сурап кылган нерселер бар. Мына бул нерсе бүгүнкү күндө бар туугандар. Керек болсо айрым ошондой нерсеге чакыргандар бар. Бирөө айтып атпайбы, ошо артыңан арстан кууп келе атса, Аллахка айтса, дуа кылса, баягы арстан дагы деле токтобойт дейт. Эми бул жалган да сүйлөп аткан сөз, бирок ошондо да элге чакырган карабайсызбы? Ката да. Анан арстан эч кандай токтобойт экен, анан шейхинин атын атаптыр. Устазым жардам берчи деп. Устазы каякта? Жанында эмес да. Анан дана арстан сразу жалгактап токтоп калды дейт. Ошон үчүн кээде жылдап Аллах Тааламдан сураган дуаң кабыл болбойт. Башка бир кожо же эшен же бир ошондой бир вали деп, олия деп аталып алган өздөрү Аллаху акбар деп эле сага амин деп дуа кылып койсо бат кабыл болуп калат деп, адамдардын жүрөгүн Аллахка эмес, ошондой бирөөлөрдүн чапанын сылоого, колдорун өбүүгө, бирөөлөрдү барып сылап сыйпап табаррук кылууга чакырган адашкан молдолор бар. Кудай сактасын. Суфилерден ушундай. Бул нерсени оолак болуш керек. Ибадатта, жакшылыкка жетүүдө, жамандыктан оолак болууда жалгыз Аллах Тааламдын өзүнөн гана сураш керек. Бир нече жылдар мурун Иран өлкөсүнөн бир топ адамдар умрага учуп баратат. Айткан муну да, YouTube'да бар. Ошо самолет аварийный абалда калды. Анан ошо видеого тартылып калыптыр. Ал самолет жарылып өлдү да, адамдардын баары. Шииттер окшойт. Ошол жерде я Хусейн, я Фатима, же болбосо я Али деп кыйкырык бакырыкта, паника. О Роббибиз, о Аллах деп жардам сураганын ордуна эмне деп атат? Хусейнден сурап атат. Алиден сурап атат. Адамдардан, арбактардан сурап атат, Аллах сактасын. Дагы бир жерде ушундай корабль чөгүп аткан, алда тартылып калган экен. Эмне деп атат? Я Джилани, я Абдул Кадир, я Бадави деп түкеткен, өздөрү олия деп санаган арбактардын атын атап, кайрылып сууга чөңүшүп өлүп атат да, Кудай сактасын. Эмнеге ошол кезде о Роббим деп Аллах Тааламды эстеп чакырбайт? Мына ошондой кээ бир адашкан адамдарды адаштырганда, ошондой кыйын абалга түшүп калсаң, Кудай ай деп отура бербей, анча мынчаларды ортого салып жибер, арбактарды салып жиберип айтып жиберсең, же баланчанын атын атап жиберсең, тез дуаң кабыл болот дегендей түшүнүктүү адамдар бар.
Кудай сактасын. Караңыздар, ширкке адамды канчалык деңгээлде баягы токчулукта, саламаттыкта, жакшылыкта жүрсөң дагы чакырат. Баягы шапаат деген аттар менен ортомчулук, жакындоо, үнүң Кудайга угулбайт, сен күнөөкөрсүң деген ар кандай сөздөрдү коюп туруп, дагы ортомчулукка чакырат. Шайтан адам жөн койбойт. Анан ооруп калсак, кыйынчылыкта жүрсө да дагы ушудан арылышың үчүн малды алып бар, баланча жерге барсаң бат айыгасың, тияк бияк деп, анда да жөн койбойт шайтан. Анан керек болсо чөгүп өлүп атса дагы, авариядан өлүп атса дагы, жаны жакындап калса дагы, ошол кезде дагы ширк менен өлүп кетишин, жалгыз Аллах Тааламды улуктап, Аллах Тааламдан өзүнөн гана сурап өлүп кетпестен, ошол кезде дагы ортомчу кылып ширкке түшүп өлүп калышын каалап, шайтан кандай иштейт. Ошол мусулман адам бул дүйнөдө таухидти даңазалап, Аллах Тааламдын жалгыздыгын даңазалап, жүрөгүн Аллах Тааламга гана байлап, токчулукта болсун, жокчулукта болсун, тынчтыкта болсун, кыйынчылыкта болсун, байлыкта болсун, кедейликте болсун, саламаттыкта болсун, ооруп калган кезде болсун, жүрөгү байланган адамдын Аллахка, ошого таянат Аллах Таалам. Андан гана суранат. Ошо Аллах Тааламга гана жалынып жалбарат. Түз өзүнө эч кимди шерик коспостон, эч кимди теңебестен. Мына ушундай окуялар көп туугандар. Кээ бир кыйын ооруларга чалдык жүргөн бүгүнкү күндө да ушундайлар бар. Умайене, Манас атанын арбагы, Сулайман тоонун да бирдеке, Падыш ата да деп ар кандай ыйык жерлерин атын атап, ошол жактарга барып, жалынып жалбарып, бир жакыны катуу ооруп калган, же оор карызга батып калган, же бир айыкпас, өздөрүнүн сөзү менен айтканда, айыкпас оору жокко өзү. Ар бир оорунун шыпасы бар. Анан ошентип айыкпас оору деп туруп, ошол жерде жалынып жалбарып, истигаса кылат. Истигаса деп аябай күйүт менен, жалынып жалбаруу менен, кыйынчылыктан арылтчы мени деп суранат. Бул жалынып жалбаруу жүрөктөгү амалдар. Бул улуу ибадаттардан, дуалардын бири. Бул тек гана Аллах Тааламдын өзүнөн сурайт. Мына пайгамбар алейхиссалату вассаламдын өмүр баянынан караңыздар. Бадыр согушунда турат, сахабалардын алдында. Азыр согуш болоюн деп атат. Мушриктер болсо саны канча? 1000 болуп келип атат. 1000 аскер. Ал эми пайгамбар алейхиссалату вассалам сахабалар менен канча? 300дөн ашык эле. 310, 320, 300дөн ашпаган. Но ошол кезде пайгамбар алейхиссалату вассалам жалынып жалбарып не кылып атат? Истигаса кылып атат. Эки колун ушундай бийик асманга көтөргөндүгүнөн чапаны түшүп калып аткан. Абу Бакр радыйаллаху анху чапанын жаап коет. Кайра пайгамбар алейхиссалам асманга карап, эки колун бийик көтөргөндөн чапаны түшүп кала берген. Истигаса кылып кимден? Аллах Тааламдан жалынып жалбарып, Аллахумма анжизли ма вааттани, ва Аллахым мага вада бергениң аткар. Аллахумма ин тахлик хадихил айсаба мин ахлил ислам ла та'буд фил ард деп. Ла ту'бад фил ард. Эгерде могу топ 300 сахаба бар өлүп кете турган болсо, ислам элеринин эч ким калбай, жер бетинде сага сыйынбай калат го деп, ошондой ыйлап, жалынып жалбарып, Роббисинен дуа кылып канда. Абу Бакр керек болсо айткан: "О Аллахым, болду, мындай өзүңө эс ал. Аллах Таалам сиздин дуаңызга жооп берет го. Эмнеге мынча көп жалынып жалбарып дуа кылганын көргөн да. Көрүп токтобостон. Мындай нерселер сирада көп да. Эч бир кезиктирбейт, эч бир сахаба ушинтип пайгамбарыбызды ортого салганын, же бир мурунку пайгамбарларды ортого салып жалынып жалбарган кыйын күндө жок андай эч нерсе. Алла сактасын. Эми ушул истигаса кыйынчылыкка түшкөн кездеги абалды жанагы өткөндө биз өттүк го, талаптар, шарттар. Мына ошолор эле түшөт. Биринчиси бул ибадат экенин билдик, жалгыз Аллахтын өзүнө гана арналат. Бул качан адамдын башына кыйынчылык түшүп калганда, ошол кезде жалынып жалбарууну же ошодон кутулууну истигаса кылат, Аллах Тааламдан суранып. Бул таухид ушул. Бул себеби ибадат ушул, Аллах Таалам болгон ибадат. Анан ширк түрү кандай болот? Ширк түрү жанагы эреже менен Аллахтын гана кудурети жеткен нерседе, махлукаттын кудурети жетпеген нерседе махлукаттан суроо. Мейли жин болсун, адам болсун, же башка жердеги адам болсун, же болбосо өлүк болсун. Эгер ошодон сурай турган болсоңуз, эмне болот? Ширкке түшкөн болот, Кудай сактасын. Анан үчүнчү түрү бар, ширк эмес, ал белгилүү. Адамдын кудурети жеткен нерседе жардам сурасаңыз, эч нерсе болбойт. Мисалы, ысык көлгө сууга түшүп атасыз. Ар жакта охранник деп коюп, сууну көзөмөлдөп тургандар бар да бассейнде. Чөгүп кеткен адамга жардам бере калат. Чөгүп кетти, кыйналып атасыз. Не кыласыз? Кой адамдан сураган ширк деп токтотуп коесузбу? Жок. Сиз билесиз, ошол жерден кыйкырасыз. Мага жардам берип койгула деп. Эмнеге? Сиз тирүү адамдан жардам сурап атасыз. Экинчиден, сизди уккан адамдан жардам сурап атасыз. Үчүнчүдөн, ошол адам атай келип сизге жардам бере аларын көзүңүз жетет, билесиз. Ал мүмкүнчүлүгү бар.
Бул жана шарт тирүү, кудурети жетет, сизди угуп турат жаныңызда. Бул ширк эмес. Элестетиңиз, анан бир булак же жана кабыр же бир дарактын жанына барса, мага бала бере көр, 10 жылдан бери балалуу болбой атабыз. Же баланча деген арбак атын атап, мени жакшылыкка жеткире көр, жамандыктан оолак кыла көр десе. Же ушундай кыйын карызга батып калдым, карызыман чыгара көр десе. Бул ширкти Алла сактасын. Айыл эми адамдын тирүү болсо, жаныңызда болсо, мүмкүнчүлүгү жетсе сурай бересиз, кандай гана жардам болбосун. Эгер ошол адамдын кудурети жетсе, кудурет жете турган. Тирүү, жаныңызда кудурет жеткен, сизди угуп турат. Сурай бересиз жардам. Муну алып берип койчу, тигин жөнөтүп койчу, эйдинсе салып койчу, же акча берип турчу. Кандай? Көтөрүшүп койчу, жеткизип койчу. Анын баары белгилүү. Ошо истиадагы жана истигатадагы шарттар бир эле. Ал эми жаныңызда жок, тирүү эмес, сизди укпаган, сиз аны көрбөгөн нерседен суроо. Кандай кордук, Алла сактасын. Мындай ибадатты жалгыз Аллах Тааламдын өзүнөн гана сураныш керек. Бул не болду? Истигата деген кыйынчылык адам башына түшкөндөгү суроо. Бул дагы дуанын бир түрү туугандар. Бул дуасы кандай? Бул саламаттык кезде, тынчтык кезде бул да жалбаруу менен Аллах Тааламга өзүңүздү байкуш тутуп, кор тутуп, ошол кыйынчылык абалды ортого Аллах Тааламга айтып суранасыз. Аллахым, өзүң көрүп турасың, билип турасың, угуп турасың. Мына мен кыйналып атам. Сен жардам бербесең эч ким мага жардам бере албайт. Сен кечирбесең эч ким кечире албайт мени. Жалгыз сенден гана суранам. Мени ушул абалдан чыгара көрчү деп Аллах Тааламдын жалбарып сурануу. Түшүнүктүү болду туугандар. Биринчиси бул ибадат экен, Аллах Тааламдын өзүнөн гана сурануу. Экинчиси айттык, түрлөрүнөн ширк боло турганы бар. Анан үчүнчүсү күнүмдүк турмуштагы адаттагыдай эле. Бул арам эмес. Парк бир жерден жүргөнсүз охранник жүрөт, сизге арстан кууп келатат. Не кыласыз? Аллах Тааламдан сурап тура бересизби? Же себебин аткарасызбы? Ошол жерде охранник айта калат: могу арстанды ата кой, мен артыман кууп келатат деп жардам сураса болот. Себеби ал тирүү, колунда оружие турат, ошонун мүмкүнчүлүгү бар, тосуп калган. Ошол жерден эч кимге айтпайм деп туруп, колун көтөрүп асманга дуа кылсаңыз, сиз себепти таштап салган болосуз. Бул дагы туура эмес. Аллах Тааламдан жардам суроо деген сөз себепти четке кагуу деген эмес туугандар, муну да түшүндүргөнбүз. Себеп четке кагылбайт. Болгон ошол себепти кылууда шарият көргөзүп берген жол менен, анан жанагы шарттар менен болуш керек. Тирүү, мүмкүнчүлүгү бар, жанында, сизди угуп турган нерседен суранасыз. Тилекке каршы бүгүнкү күндө жанагы сурангандар кандай болот? Ошол гайбият нерселерден. Бирөөлөрдө ушундай кудурет бар, ада бир сырлар бар, ал башкара алат, ийгилик кыла алат, же ушундай гайып жол менен жардам бере алат деген нерселерди ишеним менен барышат да. Кудуктарга, булактарга, мазарларга, ыйык жерлерге. Мени угат, жардам бере алат деп. Аллах сактасын. Сыйкырчыларга. Андан кийинки бөлүм дагы жүрөк амалдарынан курбанчылык чалуу. Аллах Таалам Куранда Ан'ам сүрөсү 162 аятында айтат: "Кул инна солати ва нусуки ва махяя ва мамати лиллахи роббил аламин." Эй Мухаммад, айткын, менин дуам, намазым, курбанчылыгым, жашоом, өлүм бардык ааламдардын Роббиси үчүн. Нусук деген ушу нусук курбанчылык чалуу. Пайгамбар алейхиссалату вассалам хадисинде кимде ким Аллахтан башкага арнап курбанчылык чала турган болсо, аны Аллах Таалам лаанат айтты деген. Райымынан айдады деген сөз. Мына ушудан бизге белгилүү, курбанчылык чалуу, бир малды союп ибадат кылуу ушул Аллахка гана арналыш керек. Бул нерседе эки нерсе аткарылат да. Же Аллахка жакындайын деп, же ошону союп Аллах Тааламдан жардам сурайт. Садака кылат, тияк берет. Ошол менен Аллах Тааламга жакындайын дейт, же Аллах Тааламдан жардам сурайын дейт. Анан ушул нерседе башка нерсеге арнап салгандар бар. Мунун да түрлөрү бар туугандар. Биринчиси аздабуху аля вajhi taqarrub wa ta'zim li ahadin. Мисалы, Аллахтан башкага нерсени улуктап, ошого жакындап, бир жакшылыкка жетейин, же болбосо ушундай бир ийгиликке жетейин деп, жамандыктан оолак болоюн деп сойсо бул эмне? Ширк болот. Биз айтпадык, бул ибадат. Ибадатта эч кимди шерик кошпош керек. Аллахка жакындай турган улуу ибадаттардан бул дагы курбанчылык чалуу деген. Бирок ушул нерсени дагы ибадатты кээ эле жиндерге, шайтандарга, же бир улуу адамдарга ошолорду улуктап жакындайм деп союшат. Мисалы, жана кирип келе атса босоодон канды агызып, же болбосо ырымдап бир жерди ушул үйгө кирели деп атабыз, бул жерде жиндер бар экен, кан агызбасак бул үйдө өлүм боло берчү дей, башыбызга балия келе берчү дей, ошон үчүн бир мал союп, ушул үйдүн ээсине арнап союп коелучу десе. Алла сактасын.
فالذين يذبحون للجن من أجل السلامة من شرهم أو من أجل شفاء المرضى. Кейбір адамдар ушу жиндерге союшат, ошо жиндердин зыянынан оолак бололу деп. Же болбосо бир оорудан айыгалы деп. Кама яфалул кухан вал мунаджимун аллазина يدعون العلاج ويقولون للناس اذبحوا كذا لأجل شفاء مريضكم. Бүгүнкү күндө төлгөчүлөр, көз ачыктар өздөрүн исламга таандык кылып, мусулман кылып көргөзүп, адамдарга багыт бергендер бар. Эгерде башыңарга байлай түшкүн кааласаңар, оорудан айыгууну кааласаңар, кой сой же торпок сой деп алып келет дагы. Ошону Аллахтын атын атабай, баланча деген кабыр бар, ошол жерге барып сой дейт. Туугандар ушул бар мына байланышып, ушинтип айтты, мондай кылды дегендер WhatsApp менен биз сүйлөшүп турабыз адамдарга. Ошондой багыт берген бүгүнкү күндө Кыргызстанда төлгөчүлөр бар, көз ачыктар бар. Өздөрүн молдо көргөзүп, дем салдырып, элди карап таапмын деп, бирок акырын жашырып койду. Сенин ооруң чоңураак экен, мен аттарын да билем, ошол жердеги адамдарды да билем. Мага айтып келип аткан бүгүнкү күндө көп мусулман адамдар алар жөнүндө жакшы ойлошот, Кудай сактасын. Ушинтип ширкке чакыргандар бар. Жашап жүрүшөт мына ошентип кылып коюп, өздөрү акырын жашынып кабырга барып жүргөндөр бар. Мына ушул сөздү айтышат да. Арасынан көз ачыгы да бар. Анан жанагы намаз топу кийип, сакалы өстүрүп, колуна тесмесин кармап алып, такыба кылып көргөзгөн адамдар да бар. Анан ошондой сөздөрдү акырын элге айтпай эле, жар салбай эле акырын ушу коюңду алып келип чытап кой, сенин ооруңду ошол жака одарам. Же болбосо баланча деген мазар бар, ошол жака алып барып сой деген багыт берген адамдар бар. Алла сактасын. Ачык ширкке чакырганда. Алла таалам не деп атат? Эй, айткын дейт. Менин намазым кандай Аллах үчүн болсо, курбанчылыгым так ошондой дейт. Намазды Аллах таалам үчүн окуп атасызда. Аллахка жакындайын деп, Аллах таалам жардам сурап, Аллахка ибадат кылып аткандай, кан агызып, мал союп, Аллахка жакындоо кандай намаз менен ошондой болсо, курбанчылык так ошондой. Аны кабырга барып союп, же бирөөнүн бир арбакты улуктап, даңктап, ошого арнап союп, Аллах үчүн союлат. Союрда да эмне деп атасыз? Аллахтын аты менен Аллаху акбар, улук Аллах таалам үчүн. Фасолли роббика ванхар. Күндө окуп атасыздар, кыска сүрөдө, Каусар сүрөсү. Намазыңды окугун, жана Роббиң үчүн курбанчылык чалгын дейт. Сойгон малыңды, курбанчылыгыңды Аллах үчүн чай. Аллах үчүн чал. Кабыр үчүн эмес, жиндер үчүн эмес, шайтандар үчүн эмес. Кудай сактасын. Бир ыйык жерлерге алып барып, ошол жерге кан агызам деш үчүн эмес. Бул ширкке түшкөн болот. Эгерде улуктап, анан ошол жерге жакындайм деп сое турган болсоңуз. Анан күнүмдүк турмуштагы союучу жагдайлар бар. Ал ширк эмес, ал айыпталбайт туугандар, аны так билели. Мисалы, ал жерде улуктоо жок, жакындоо жок бирөөгө. Жөн эле эт жегиңиз келип атат. Мал базардан барып койду алып келип сойдуңуз, бисмилля Аллах акбар айттыңыз дагы. Максатыңыз эмне болду? Жөн эле эт жеш болду. Ширк болуп калабы? Жөн эле курсагыңыз ачка, же коноктор үчүн дейсиз. Бул жерде бул курбанчылык эмес да. Бул жөн эле муктаждыктан сиз эт жейин деп сойдуңуз. Бул эч нерсе болбойт. Тойлордо союп каласыз, же туугандарыңыз келип калды, улуу конокторуңуз жакын, урматтуу алыстан койду соёсуз, сүйүнүп, ошолорду пайгамбар алейхиссалату вассалам айтты эле, кимде ким акыретке Аллах ишенсе, коногун сыйласын деп бир койду сойдуңуз. Эч нерсе болбойт бул нерсе. Күнүмдүк адатта биз айтып аткан курбанчылыктагы ширк деген нерсе туугандар. Бул өзүнчө бир ишеним менен, бир өзгөчөлүк менен соет. Бир мазарга алып барат. Же бир булакка алып барат. Үйүнөн сойбойт ал. Же болбосо ошол бир жиндердин багыттамалары менен соет. Аны Аллах таалам үчүн сойбойт. Баланча жердин мазары үчүн, баланча ойлоо үчүн, же баланча дагы бир белекет жин шайтандардын атын атап туруп, ошолорго арнап соет. Ал эми адамдарды улуктап сое турган жагдайлар да болуп калат. Бул арам туугандар. Мисалы ушундай эгер башка улуттарда ушундай адаттар бар экен. Өтө кадыр бардык адам болсо, канды ошол жака агызып туруп, босоодон кирип келатканда, же атайлап босоогодо сой десе, же болбосо атайлап могу жерде үй бар экен, бул үй деген көчүп келдик, ээси бар экен, жакшы эмес, көп адамдар ошодон өтүп кетип атат, бир кан агызып, анан кирсеңчи деп койсо, ал коркуп, байкуш кан агызат. Билбейт ким үчүн агызып атат, эмне үчүн. Корккону ошо жиндердин зыянынан алыс болоюн десе, бул жиндерге арнап калат да. Көрдүңүздөр, бир ушундай ишеним менен соет да. Себеби биз айттык, эмне деди? Курбанчылык, кан агызуу бул ибадат. Аллахка арналып, жана ошол нерсе менен Аллахка жакындайм деп кылып атасыз да. Ушундай ниет менен, ушундай жол менен Аллахтан башкага эч кимге арналып союлбаш керек. Жанагы күнүмдүк турмуштагы бир жакшылык, той, кошуна, конок сыйлоо, эт жегиңиз келип сойдуңуз, ал сөз айтылган жок. Ал белгилүү нерсе. Ал козголбойт ал тема бизде.
Бул жерде Аллахтан башкага арналып жакшылыкка жетейин, жамандыктан оолак болоюн, жин шайтандардын, жиндерден же болбосо ошолорду улуктап, жамандыктан оолак болуп, жакшылыкка жетейин деген бир ырым менен, бир жакындоону көздөп туруп кыла турган нерсе. Бул ибадат, акча корото турган ибадат бул. Улуу ибадаттар. Биз айттык, ибадаттын дене менен кыла турган ибадаттар бар. Акчаны коротуп кыла турган ибадаттар бар. Курбанчылык чалуу бул акчаңызды коротуп туруп ибадат кылып атасыз. Түшүндүңүздөр, мында түрлөрүн. Курбанчылыктыкын. Ширк болгон түрү бар экен. Күнүмдүк адамдын жашоосундагы адаттар бар. Алга эч нерсе айыпталбайт. Ал ибадат деп саналбайт. Анан Аллах Тааламга арналып курбанчылык чалуу. Бул улуу ибадат экен. Аны эч кимге арнап сойгон болбойт. Анан ушул бөлүгүбүз менен бүтөт биринчи негиз туугандар. Бул назыр деген. Назыр деп келтирди шейх. Инсан сүрө 7-аят. Юфуна бин надри ва яхафуна йоман кана шарруху мустатира. Бул ушу назыр кылуунун далили. Алар назырын аткарышат. Жамандыктар ачык жайылып көрүнө турган кыямат күндөгү абалдан коркушат деген. Назыр деген убада берүү Аллах Тааламга. О Аллахым, ушул нерсеге жете турган болсом, мен мынча орозо тутуп берем, же мынча убакыт тахажжуд окуйм, же мынча курбанчылык чалам деп Аллах Тааламга сиз убада бересиз. Ушуну назыр деп коет. Ушуга жетип алсам, мындай кылып берем, тигиндей кылып берем деп Аллах Тааламга берген убадаңыздын баары назыр болуп саналат. Ушул нерсе мына тек гана Аллах Тааламга арналыш керек. Бул дагы ибадаттардан. Аллах Таалам Куранда бир нече жерде мактап, булар Аллах Тааламга назыр берсе аткарышат. Ошондой эле жин шайтандардын дагы ушул ибадатты билип туруп, алар өздөрүнө назырды алышат. Жана айттык го, кабырга барып туруп, эмкиде кой союп берем, эмкиде же торпок союп келем. Бир булактан же бир арбактан бир жерден ыйык жердеп барып жардам сурайт. Эгер ушу карыздан кутулуп кетсем, же ушудан оорудан оолак болуп айыгып кетсем, мен кайрадан кайтып келем дагы эмкиде 2 кой союп келем деп убада берет. Эмне болот? Ширкти Алла сактасын. Назыр деген убада берүү тек гана Аллах Тааламга арналыш керек. Тек гана Аллах Тааламга гана убада бериш керек. Жиндерге, шайтандарга, оолияларга, кабырларга, ыйык жерлерге берилген болбойт. Бирөө экзаменде отурат, ошо экзаменден жакшы болуп өтүп кетсем, Аллахым, 1-4 күн орозо тутуп берем деди, 1 ай. Эмне кылыш керек? Тутуп бериш керек. Аллах Таалам убада берди. Ман назара ан юти Аллах фалиюти. Ким назар кылса, Аллах Тааламга баш ийем десе, аны баш ийиш керек да. Кайсы жакшылык нерсени убада кылдыңызбы? Ошол нерсе арам эмеспи? Ошол шариатка каршы эмеспи? Аткарышыңыз керек. Ал эми шариатка каршы келген арам болгон нерсени убада берген болбойт туугандар. Себеби бул назыр убада берүү ибадаттын бир түрлөрүнөн, бул тек гана Аллахка гана арналыш керек. Кимде ким кабырга, же бир эстеликке, же бир сыйынуучу жерге убада берген болсо, ал ширкке түшкөн болот. Биринчиден күнөөгө түшөт, экинчиден ширкке түшөт. Кимде ким күнөө кылам деп назар кылып алган болсо, анда аны кылбасын деген. Бир адам бир назар кылып алды, анысы күнөө экен, күнөө ишке. Ошолун билди, күнөө экен. Аны аткарбаш керек. Жок, мен Кудай Тааламга убада берип алдым да, күнөө болсо деле муну аткарышым керек деп. Андай болбойт. Назар кылганда ошо шариатка каршы келбеш керек амал, анан Аллах Тааламга күнөө боло турган амал болбош керек. Ал эми жакшылыкка орозо, намаз, зекет, садака чыгарам, ушундай жакшылыкты аткарам деп кылса, эч нерсе болбойт. Бирок бул назырды дайым эле адам соодалашкандай сараң адамдардан Аллах Таалам байлыктарын чыгарыш үчүн назыр кылгат деп келген да. Мына Аллах Таалам менен соодалашпай эле адам жакшылыкка жетүүдө, жамандыктан оолак болууда жалынып жалбарып суроо эле жакшылыкта жүрсө эле болгону. Анан көбүнчө адамдар жанагынтип сараң адамдар башына бир бале түшүп калганда, ушудан айыгып кетсем, ушудан olup кетсем, мындай кылам, тигиндей кылам деп Аллах Таала менен соодалашат. Ошондой кандай убада кылып алган болсо, аткарыш керек. Ал эми буну ушундай кыл деп чакырык кыла бербейт. Мусулман адамдын эң чоң назыры бул дүйнөдө Аллахтын буйругун аткарып, тыйгандан тыйылып жүрүү. Ушул нерселерди Аллах Таала мактаган. Буйруктарды аткарат, тыйгандардан тыйылат. Кыямат күндөн коркот. Жакшылыктарды аткарып, Аллахтын ырайымын, бейишин үмүт кылып жүрөт, жамандыктардан тыйылып, Аллах Тааламдын каарынан, ачуусунан, тозогунан коркуп жүрөт деп аткарышат деген да. Мына ушу менен туугандар, биз ушу жүрөк амалдарынан болгон Аллах Тааламга таануу деген биринчи негизде ибадаттардын баарын аттадык дебейбиз. Шейх ушул китебинде келтирген кээ бир түрлөрү гана. Болбосо мындан дагы канча деген жүрөк амалдары бар. Ибадат амалдары бар. Аллах Тааламдын өзүн гана көздөп, Аллахка жакындай турган амалдардан. Бул жерде да шейх дагы эскертиптир. Кээ бир алымдар керек болсо бул назыр кылууну арам деп айткан да. Эмнеге десе, иннаху ла яти би хайрин ва иннама ястахриджу бихи минал бахил деп. Бул Бухариде келген хадисте.
бул жакшылык алып келбейт. Себеби бул нерсе менен Алла таалам сараң адамдан чыгарат деген да. Ошо сараң адамдар өздөрү эле билип садака кылбайт, өздөрү эле билип жакшылык кылбайт. Качан башына бале түшүп калганда гана, эгер ушул баледен мени чыгарсаң, гана Алла таалам ошондо мен мындай кылам дегендей сөз да. Ушул нерсеге мени жеткирсең, ана мен сага мындай кылып берем деген сөз. Ошондой болсо деле адам назыр кылып алган болсо, бир нерсени убада берип, аны аткарыш керек. Важип болот. Ачык келди, кимде ким назыр кылса, Аллах тааламга баш ийем деп, мейли орозо, намаз, садака, кайсы амалды, аны ал аткарыш керек. Аллах таалам баарыбызга ийгилик берсин, тавфик берсин, өзүнө шүгүр кылууга, чырайлуу ибадат кылууга, жакшылыктарды аткарууга, жамандыктарды таштоого, өзүнө чырайлуу ибадат кылууга бизге жардам берсин. Мына ушул жүрөктөгү